Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Биология 6-класс. Мугалими Сатыбалдиева Наргиза. Бүгүнкү сабактын темасы өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана жер иштетүү. Сабактын жүрүшүндө жер иштетүүнүн негизги максаттары жана топурактын курамы, ошондой эле жашылча өстүрүүнүн көчөттөрүнүн өстүрүүнүн жолдору менен таанышасыңар. Өсүмдүктүн бир нече түрлөрү бар экенин билебиз. Анын ичинен жашылча өстүрүүнүн жолдору, дан өсүмдүктөрүнүн мол түшүм алуу жана кооз көркөм өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүүнү чогуу үйрөнөбүз. Көчөт деген эмне? Көчөт бул ачык жерлерде же күнөсканаларда отургузуу үчүн өзгөчө шартта өстүрүлгөн жаш өсүмдүк болуп саналат. Жашылча эмне экенин да билебиз балдар. Бул ширелүү, эттүү бөлүктөрү азыктанууда пайдаланылган эгилме табигый өсүмдүктөр. Өсүмдүктөрдүн жекече өрчүшүнө карата биз бөлөбүз. Бир жылдык өсүмдүктөр. Бул бир жылдык өсүмдүктөр деген тиричилик процесстери бир жылдын ичинде аяктайт деген сөз. Уруктан өнүп чыгат, ал ошол эле жылы гүлдөп, уруктанып жана мөмө байлайт. Мына мунун жашоосу бир жылда толук аягына келип жетти. Дагы 2 жылдык өсүмдүктөр. Буларга мисал катарында сабиз кызылчаны көрсөтүп кеттим. Булардын тиричилик процесстери 2 жылга созулат экен. Бул кандай деген? Биринчи жылы анын уругун айдайбыз, мөмө тамырын алабыз, азык катарында алабыз. Кийинки жылы анын уругун алыш үчүн кайра эле ушул мөмө тамырларды отургузабыз. Мына андан кийин биз экинчи жылы анын уругун алып алат экенбиз. Бул 2 жылдык өсүмдүктөр болуп саналат экен. Көп жылдык өсүмдүктөр, тиричилик процесстери узак убакытка созулган өсүмдүктөр көп жылдык өсүмдүктөр болуп саналат. Алардын үстүңкү бөлүгү же болбосо алардын сабагы, жалбырактары курап калат дагы, астыңкы тамыр системасы өлбөйт. Андан кийинки жылы эле жагымдуу шарт келгенде тамырынан өсүп чыга берет экен. Кооздук үчүн өстүрүлгөн өсүмдүктөр. Булар кандай өсүмдүктөр? Буларды биз жалбырагына карап, гүлүнө карап айдашыбыз мүмкүн. Дагы тосмолорду тосуу үчүн, кандайдыр бир бакчаны кооздоо үчүн ушундай максатта өстүрөт экенбиз. Айрым кооздук үчүн өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн мөмөлөрүнө карап өстүрөт экенбиз. Эми ошол көчөттөрдү өстүрүү үчүн бизге атайын парниктер керек болот. Эми ошол парник деген эмне? Ар түрдүү ыңгайсыз шарттардын таасиринен маданий өсүмдүктөрдү коргоочу жай. Мына ошол ар түрдүү ыңгайсыз шарттар, температура, нымдуулук, жылуулук деген бардык шарттардан коргой турган жай бул парник болуп саналат экен. Парниктин түзүлүшү ар кандай болот. Мисал үчүн мини парник деген бар. Булардын керегелери жыгачтан, темирден жасалышы мүмкүн. Парникке негизинен жылуулук, жарык толук түрдө жетиш үчүн булардын сырткы каптоолору салафандан, полиэтиленовый материалдардан болушу мүмкүн. Дагы чоң парниктер бар. Мына ушундай түрлөрү. Булардын да керегелери темирден, анан үстүңкү жабуулары айнектен болушу мүмкүн. Полиэтиленовый баштыктан болушу мүмкүн. Себеби бул материалдар жарыкты, жылуулукту жакшы өткөрүп берет экен. Эми парникти эмне үчүн уюштурабыз? Себеби бул өсүмдүктөрдүн жашоо циклын кыскартуу үчүн кандайдыр бир убакыттын ичинде тезирээк, эртерээк түшүм алуу максатында өсүрүлөт. Себеби мунун ичинде жылуулук, нымдуулук, аба, бардык шарттар толук түзүлгөн ыңгайлуу жай болуп саналгандыктан мына ушундай парниктерди уюштурабыз. Эми парниктерибиз даяр болду. Эми булардын ичине эмне керек? Өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүү үчүн топурак керек. Топурак кандай болуш керек? Топурак таза болуш керек. Башкача айтканда зыяндуу заттардан жок болуш керек. Зыяндуу микроорганизмдер болушу мүмкүн топуракта. Мына ошондой заттар жок, зыяндуу курт кумурскалар болбошу
шарт болуп экен. Топурак борпоң же жумшак болушу керек. Борпоң топурак канчалык топурак борпоң болсо, ага абанын өтүшү жакшы өтөт дагы, топурактын тамыр системасы жакшы дем алат деген сөз. Топурактын кычкылдуулугу нормада болуш керек. pH деген белги менен белгилейбиз. Чөйрөсү дайыма 7,6,5, 5тен жогору болуш керек да. Топуракта органикалык жана минералдык заттар нормада болуш керек. Топуракта органикалык заттар дегенибиз, мисалы үчүн биз үй шартында кыкты пайдаланабыз. Бул органикалык зат. Ал эми минералдык заттар, серукан, амофос, калий дегендер, булар минералдык заттар болуш керек. Булардын нормасы 1/1 катышында болушу керек. Эми ушул парниктерди үй шартында жасаш үчүн, же болбосо көчөттөрдү үй шартында отургузуш үчүн бизге эмнелер керек? Ошондой эле чымкөңдөн канча болсо, кумдан дагы ошончо болуш керек. Ал эми тарынды бул. Отундардан чыккан тарындылар, булар дагы органикалык кошулма, органикалык заттарга бай болот. Муну качан кызыл өңгө келгенде гана аралаштырабыз. Ошондо 1/1, анан бул тарындадан 0,5 катышында даярдап алсак болот экен. Топурагыбыз даяр, көчөттөрүбүз даяр боло баштады. Эми ушул көчөттөрдү өстүрүү үчүн бизге эмнелер керек? Шаймандар, куралдар керек болот жана идиштер. Силер билип жүргөндөй, көчөттөр отургуза турган идиштердин бир нечеси бар. Кассета дегени бар, полиэтиленден жасалгандары бар. Жана дагы кошо көчөт менен кошо отургузуп салса, ал топуракта эзилип, топурактын составына ажырап кете тургандары да бар. Анан дагы үй шартында мындай кичи парниктер бар. Мына ушул кичи парниктерге уруктарды айдап, үй шартында же болбосо бөлмөгө алып кирип койсок болот экен. Биздин топурак, парник, идиштерибиз даяр болду. Эми үй шартында помидорду кантип өстүрсөк болот деген суроо келип чыгат. Ага жооп берели. Бул үй шартында кичи парниктерге уруктарды өстүрөбүз. Бул уруктарга дайыма жылуулук, нымдуулук дайыма өз шартында болушу керек. Эгерде топурактын бул парник даярдап атканда топурактын pH чөйрөсү, pH деген бул кычкылдуулугун текшерип көрсөк, кычкылдуулугу төмөн болуп баратса, анда биз акиташ уну деген бар, мына ошондон топуракка аралаштырып койсок, мунун кычкылдуулугу жогорулап калат экен. Мини парниктерге отургузулган көчөттөргө жарык, нымдуулук жетиштүү болушу керек. Ал үчүн айнекти же полиэтилен баштыкчасы менен жаап коебуз. Ал парниктин температурасын бир калыпта кармоо керек. Ал үчүн айнекти ачып, күн тийгенде кайра жаап туруу керек. Мини парниктерге өсүп жаткан жаш көчөттөргө жарык баардык тараптан тийип турушу зарыл. Эгерде жарык бир тараптан эле тийип калса, анда ал жакты көздөй, жарыкты көздөй көчөттөрүбүз кыйшайып калган абалда болот экен. Анан дагы өңдөрү кара, кочкул, эгерде жакшы 4 тараптан жарык тие турган болсо, сабактары жоон, анан өңдөрү кочкул, жашыл болот. Эми силерге мындай суроо берейин деп турам. Өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн отургузуу үчүн зарыл шарттар кайсылар экен? Келгиле башынан баштап эстеп алалы. Анда даяр болсоңор, парниктин даярдалышы, топурактын курамы, жылуулук, нымдуулук жана жер иштетүү шаймандар. Мына ушулар шарттарды түзүп алып, биз үйдө, үй шартында көчөттөрдүн, өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн бир нече түрлөрүн айдап алсак болот экен. Кооз өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн кандай ыкмалар керек? Биз адатта айтып кеткенбиз, кооз көркөм өсүмдүктөрдү өстүрүүн ар кандай максатта өстүрөбүз деп. Мен силерге мисал катарында туя деген даракты алдым. Анын баштарында гүлдөп урук байлайт. Мына ушул уругунан, ушул жерде байлаган уругунан алып, аны жагымдуу шартта, бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп уругун айдайбыз. Анан бул көчөтүбүз даяр болот. Бирок бул процесс узак убакытта даярдала турган процесс. Себеби бул оңой менен өсө
албайт. Ошондуктан буларды сунуштайт элек дагы вегетативдик органдарын алып, башкача айтканда сабагын алып, аны сууга салып же топуракка жар менен ылдый кылып көмсөк, буларды да өстүрүп алсак болот экен. Бирок мындай кооз көркөм өсүмдүктөрдү өстүрүү жогорку иш-аракеттерди, адамдын аябай тажрыйбасын талап кылат. Бардык эле адамдар өстүрө албайт болуш керек. Бирок ушуларды өстүрүп көрүп, өзүбүздүн жашообузду, коробузду көрктөнүптүрүп алсак болот экен. Эми силерге мындай тапшырма, балдар. Помидордун уругун айдап, көчөт даярдайбыз. Ар бир окуучу өзү даярдашы керек. Желим стакан алабыз. Анын ичине 5-6 урук себесиңер. Кандай урук болобу? Калемпир болобу? Помидор болобу? Помидор өтө тез өнүп чыгат. Аны өтө топуракка терең көмбөйбүз. 1 сантиметрге жет 0,5 сантиметр эле урукту таштап, үстүнө бир аз эле топурак таштап коебуз. Мына ошентип силер байкоо жүргүзүп, анан күндөлүк жазып турасыңар. Анан кийин бир канча убакыттан кийин уругуңар өнгөндүгүн байкайсыңар. Бүгүнкү сабакта силер жер иштетүү, топурактын түрлөрүн, дагы шаймандар тууралуу билдиңер болуш керек. Эгерде сабагым жаккан болсо, силерге сабагым аягына келип жетти. Саламатта калгыла.